алтындан болгон астероид бар. Ал жерге аябай жакын. Жерден болгону 370 миллион километр алыста, сырты никель менен темирден капталган, ичи алтын болгон астероид учуп жүрөт. Эгер биз алтынды эмес, никельди эле алып келген болсок, 10 миллион доллар көбөйтүлгөн, 10 миллион дагы көбөйтүлгөн 10 миллион. Анын баасы ушунча болот. Бенде ушундайбыз. Жерди казып бүтүп, эми асманды каза баштайбыз. Ошол алтын ташылып, баасы арзандаганга чейин биз алтын кендерибизди казып, пайдаланып, сатып бүтүшүбүз керекпи, же келечек муунга өткөрүп беришибиз керекпи? Баса бул астероиддин баалуулугу алтында, никелде же темирде эмес, анын өзүндө. Ал өзү кантип пайда болгон? Ал жерге окшогон эле бир планета болчу. Башка бир планета менен кагылышып, сырткы бети чачырап, ядросу гана калган. Окумуштуулар ошол ядрону изилдеп, жерди кантип куткарып калуунун амалын изилдешүүдө. Илим алуу акча табуу үчүн эмес, өмүр куткаруу үчүн аракет кылуу.